Ысык Көл облусунда Кара-Кыргыз автономдуу облусунун 100 жылдыгына карата 12 социалдык объект жана өнөр жайлардын ачылышы орун алды. Мен азыр Жете Көз районунун Жалгыз Өрүк айылындагы 225 орунду Асанакун Рысмендиев атындагы мектептин ачылышы салтанаттуу түрдө белгиленди. Муну менен катар өлкө боюнча 100 ишкана өлкө башчы Садыр Жапаровдун онлайн катышуусунда старт берилип ачылды. Малымда өтсөк, Ысык Көл облусунда учурда 2 мектеп, 4 бала бакча салтанаттуу ачылды. Жалгыз Өрүк айылындагы 225 орунду Асанакун Рысмендиев атындагы жалпы орто билим берүү мектеби 2 кабаттуу болуп салынды. Билим уясында бардык шарттар каралып, заман талабына ылайык жасалды. Анда ашкана, ар бир окуу сабактары боюнча ийримдер үчүн окуу бөлмөлөрү, китепкана, заманбап жыйындар залы, спорт залы, жуунуучу жай менен салынган. Мектепте окуучулардын ыңгайлуу билим алуусу үчүн, мектеп окуучулардын ыңгайлуу билим алуусу үчүн керектелүүчү бардык жабдыктар менен камсыз болду. Бүгүн мына районубуздун аймагында абдан бир жакшы иш-чара өтүп атат десем болот. Мына өзүңүздөр баарыңыздар күбө болдуңуздар. Азыр биздин Жалгыз Өрүк айылында Рысмендиев атындагы орто мектептин жаңы имаратынын ачылышын ушул онлайн режимде Кыргыз Республикасынын президенти Кадыр Нуркожоев өзү баштап старт берди. Сиздердин катышууңуздарда ачтык. Ошондуктан өзүмдүн атымдан райондук мамлекеттик администрациянын атынан чын жүрөгүмдөн ушул мектебиңиздер менен куттуктап коеюн. Биз буга чейин 1979 жылы салынган эски мектебибизде, эски имаратында окучубуз. Бүгүнкү күнү жаңы мектебибиздин имараты ачылып, баардык шарты менен заманбап мектеп курулуп берилди. Анын ичинде ашканасы, спорт залы, актовый залы жана китепканасы, ашканасы өзүнчө бардык шарты менен. Биз абдан муктаж болчубуз. Жалгыз Өрүк айылындагы Асанакун Рысмендиев атындагы жалпы билим берүү орто мектеби 225 орунга ылайыкталып, 2 кабаттуу болуп салынды. Мында ашкана, спорт залы, жыйындар залы жана ушундай жаркыраган жарык, жылуу бөлмөлөрү да каралган. Мындай билим берүү тармагына көрүлүп жаткан камкордук мамлекеттин колдоосу аркасында ишке ашып жатат. Буга чейин балдар билим алып келген эски мектеп 1979 жылы курулган. Эски мектептин суу түтүк маселелери көйгөй жаратып, бөлмөлөр көгөрүп, кышкысын суук болуп, окуучулар жылуу кийимчен олтурушчу. Бул маселе мамлекет тарабынан эске алынып, жаңы мектептин курулушу 2022 жылы башталган. Жаңы мектептин ачылышына аябай кубанычтабыз. Биз да ошо башка чет жакка барганда ушундай чоң мектебибиз болсо да аябай калачу элек. Мына чоң мектебибиз да буюрса салынды. Иштердин баары аябай кооз. Ар бир класстын ар бир кабинеттери, ар бир класста суу дегендей бүт баары жакшы. Бүгүн аябай чоң кубанычтабыз. Ушундай билим ордосу ачылып атканына чоң кубанычта болуп турабыз. Биз өзүбүздүн уулдарыбыз ушу эски мектепте окуду эле, жаңы мектеп ачылса деп аябай үмүттөндүк эле. Ушул ойлорубуз, үмүтүбүз ишке ашып, неберелерибиз ушул мектептен окуганы жатат. Мектептин курулушу 2 жыл ичинде салынып бүткөрүлдү. Республикалык бюджеттен 114 миллион сом каралган. Быйыл мектеп босогосун 273 окуучу аттар алдында турат. Алтынай Рыспай кызы, Илич Касейинов, Ысык Көл маалымат жаңылыктары үчүн Жете Көз районунан.